Рахмат, урматтуу Дастан Арыспекович. Дастан Далабаевич айтып өттү, маалымат каражаттарында ушул сыяктуу эле дагы бир чоң чуулгандуу окуя бул мына Альфа Телеком. Мегакомдон жаңы эле түзүлүп аткан Кыргыз Телекомдун КТ Mobile уюлдук компаниясы 345 миллион сом алып, эч иш жок, бирок килейген суммадагы айлыктарды алып отурушканы тууралуу мына коомчулукка чыкты. Биз дагы мүмкүн болсо парламент ушуга реакция кылып түзүшүбүз керек. Эмне үчүн мамлекеттик ишкана, дагы бир мамлекеттик ишканадан жөн эле жерден 345 миллион алыш керек. Ошого биз сөзсүз парламенттик комиссия түзүп, муну текшеришибиз керек. КТ Mobile артында кимдер турат? Биздин угушубузга караганда өкмөт башчынын жакын туугандары деген сөздөр чыгып атат. Туугандары, алардын балдары, бажалары деген маселелер чыгып атат. Ошонун баарын териштирип коюшубуз керек. Ошон үчүн парламент буга дагы менимче өзүнчө бир комиссия түзүшү керек деп ойлойм. Рахмат.